Түзөөдө Лондон, BBC, саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Европа биримдиги АКШнын технология гиганты Apple компаниясы салык катары 14 миллиард долларды Ирландияга төлөп бериш керек деген чечим чыгарды. Кытайдын Бишкектеги элчилигинде жардыруу болуп, 3 адам жаракат алды. Кол салууга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Тергөө иштери уланууда. Марс планетасындагы жашоо, адам баласы кызыл планетада жашай алабы деген суроого жооп табыш үчүн окумуштуулар адаттан тыш изилдөө жүргүзүштү. Европанын комиссиясы Apple компаниясы менен Ирландиянын ортосундагы салык боюнча келишимин мыйзамсыз деп таап, Appleга мурда төлөнбөгөн салыктарды Ирландияга кайтарып берүү боюнча чечим чыгарды. Демек Apple 14 миллиард доллар төлөшү керек. Европа комиссиясынын тергөө иштери 3 жылга созулган. Apple болсо, комиссиянын чечими компаниянын Европадагы инвестицияларына коркунуч жаратат деп маалымдады. Дүйнөнүн технология гиганты башка уюмдарда эле салыкты болушунча аз төлөөгө умтулат. Эми Европа биримдиги Apple'дын Ирландия менен салык боюнча келишимин мыйзамсыз деп тапты. 3 жылга созулган тергөө иштеринен кийин Европанын атаандаштык боюнча бөлүмүнүн башчысы Apple мурда төлөбөй келген салыктарды Ирландияга кайтарып бериши керек деп айтууда. Ал 14,5 миллиард төлөп берсин деген чечим чыгарды. Европа комиссиясынын атаандаштык боюнча бөлүмүнүн башчысы бул чечим биримдикке мүчө болгон башка мамлекеттерге салык эрежелери адилеттүү болушу керек деген билдирүү. Чет өлкөлүкпү, европалыкпы, чоңбу же чаканбы, баары бирдей салык төлөш абзел деп айтты. Apple Корк шаарына 30 жыл мурун келген. Учурда каланын 5000 тургунун иш менен камсыздап келет. Бирок 90-жылдардын башындагы салык келишими аркылуу Apple'дын ар башка мамлекеттерден алган кирешеси Ирландия аркылуу өткөн. Себеби келишимге ылайык Apple 0,5% гана салык төлөгөн. Бул тургун биз мындай келишимге кол койбошубуз керек болчу. Жеңилдикти берип койгон болсок, туура эмес кылганбыз деп айтты. Apple компаниясы бул чечимге каршы арызданаарын билдирди. Компаниянын айтымында, комиссиянын тергөөчүсү Apple компаниясы канча салык төлөп жатканы жөнүндө эмес, ал каражатты кайсы мамлекет чогултары жөнүндө экенин билдирди. Бул кадам Европадагы жумушсуздукка жана инвестицияларга өтө олуттуу жана терс таасир этерин айтты. Бул ишке АКШнын өкмөтү көмөк көрсөтөт. Вашингтон Apple салыктарын көбүн АКШга төлөшү керек деген пикирде. Apple'дын байлыгы компанияны дүйнөлүк күчкө айлантканы бышык. Бирок Европа бул күчкө каршы турууга даяр. Бүгүн Кыргызстанда Кытайдын Бишкектеги элчилигинде жардыруу болуп, бийлик өкүлдөрү аны террордук чабуул деп сыпаттады. Жардыргыч затчы калган унаа менен элчиликтин дарбазасын сүзүп кирген жангечти жардырууда каза тапты. Андан тышкары 3 адам жаракат алды. Жардыруунун эпкини бир нече чакырым аралыкта сезилген. Ал эми Кытай элчилигине жакын жайгашкан турак жайлар бир топ зыянга учурады. Жергиликтүү тургундардын үрөйү учкан. Катуу взрыв болду эле. Ичи титиреп, жанагындай взрывной волна менен учуруп кетейин дедиле. Ичин карасаң чаңып кетти, анан чуркап чыкты, ошо элдер толуп кетти. Бүт айнектер учуп кетти, вороталар кышайып кетти. Касеттердин айнектери сынып кетти. Кытай элчилиги жана жакын арада жайгашкан Америка элчилигинин кызматкерлери коопсуз жайга эвакуацияланды. Кытай тышкы иштер министрлиги жардырууну ырайымсыз зомбулук деп айыптап, кыргыз бийликтеринен дыкат тергөө жүргүзүшүн талап кылды. Президент Алмазбек Атамбаев өлкө коопсуздугун бекемдөөгө катуу тапшырма берди. Кыргызстанда буга чейин да кытайлыктарга каршы чабуулдар катталып, аларды уйгур согушкер топтору уюштурган деп болжонуп келген. Айрым мамлекеттер, алардын ичинде Британия, Кыргызстанга сапар тарткан атуулдарына террор коркунучу бар экенин эскертүүдө. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек. Иликтөө иштери башталды. Бирок коомчулукту түшөлткөн суроо бир нече күндө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөзүүгө даяр турган өлкөдө мындай ырайымсыз чабуулга ким даа барды? Бишкектеги Кытай элчилигиндеги жардыруу боюнча видео жана макалабызды чөнтөк телефон аркылуу да таба аласыз. Дарегибиз BBC Kyrgyz.com. Түзөөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги.
Италиянын жээк күзөтчүлөрү 6500 мигрантты куткарганын маалымдашууда. Алар өздөрүн тобокелге салып, Ливиядан деңиз аркылуу Европага жетүүнү көздөгөн. Жекшемби күнү дал ушул аймакта 1000ден ашуун мигрант куткарылган. Жер ортолук деңизде аба ырайы жакшы болгондуктан мындан да көп мигрант өздөрүн тобокелге салып, Европага багыт алары күтүлүүдө. Австралия, Тайвань жана Түштүк Корея кош бойлуу аялдарды Сингапурга баруудан баш тартууга чакырды. Өлкөдө 82 адам Зика вирусуна кабылганы тастыкталды. Чиркей аркылуу тараган Зика вирусун жугузган кош бойлуу аялдардын балдары баштары өтө кичинекей жана мээси жетилбей төрөлүүдө. АКШнын федералдык чалгын кызматы Вашингтонду кибер чабуулдарга каршы коопсуздук чараларын күчөтүүгө чакырды. Уюм чет өлкөлүк хакерлер кибер чабуул жасаганын маалымдашты. Бирок чабуулду ким уюштурганы так айтылган жок. Адистер болсо айтылган чабуулдарга орусиялык хакерлердин тиешеси бар деп белгилешүүдө. Окумуштуулар адам баласы Марс планетасында жашай алабы деген суроого жооп издеп, адаттан тыш изилдөө жүргүзүштү. Бул иш-чарага катышкандар 1 жыл бою Гавайидеги жанар тоодо, обочодо жашады. Бул аймак кызыл планетадагы шарттарга окшоп кеткендиктен тандалган. Көп убакыт мурун Ыракы галактикада, тагыраак айтканда Тынч океанында бул жоо жүрөк топ Марс планетасындагы абалга окшош шарт түзүп, 1 жыл бою ал жакта жашап көрүштү. Мурда болуп көрбөгөн бул илимий иш-чарага 6 аял, 6 эркек катышкан. Алар мурда адам баласы барып көрбөгөн планетага жетүүнү көздөп, бирок ага чейин кызыл планетадагы катаал шарттарга даярданышты. Изилдөөлөр аркылуу планетага кимди жөнөтөбүз жана миссия учурунда кандай мүнөздөгү адам кайсыл ишти аткарары тууралуу маалымат топтодук. Биз ачык космоско чыкканда адам баласы кабыла турган жагдайларды караштырдык. Окумуштуулар айтылган топту Гавайидеги жанар тоодо жайгаштырып, алар 1 жыл бою таза абасыз, жашылча жемишсиз жана баары чогулуп чакан чатырда жашап келишти. Жерге кайтканда аларды тамак аш менен тосуп алышты. Аз убакытка созулган изилдөөнү НАСА уюму жана Гавайи университети ишке ашырды. Ал эми жанар тоодогу шарттар катаал болгондуктан аймакты Марска окшоштуруп тандашкан. Гавайинин марсианиндери адам баласы Жер планетасынан миллиондогон чакырым алыста обочодо жашай алаарын тастыкташты. Эми спорт. Англиянын футбол боюнча курама командасынын тренери Сэм Эллердайс Рунини капитан катары тандады. Манчестер Юнайтеддин чабуулчусу 2015 жылдан бери Англия курама командасынын капитаны болуп келет. Тренер курама командадагы башка оюнчулар Руниге сый мамиле кылып келгенин айтты. Англия жекшемби күнү Словакия менен күч сынашат. Футболду улантабыз акшылык мектеп окуучусунун чеберчилигин көрсөтөлү. Дилан Притчет Этнер мектеби үчүн мелдешке чыгып, мыкты гол киргизди. Бирок тилекке каршы калыстар бул голду эсептеген жок. Ага карабастан күйөрмандар таң калып, оюнчуну колдоп турушту. Ал чынында эле мыкты оюн көрсөттү. Теннис. Дүйнөнүн биринчи ракеткасы Новак Джокович АКШнын ачык чемпионатында биринчи раундунда жеңишке жетти. Сербиялык теннисчи колун кокустатып алганына карабастан польшалык Ежи Яновичти жеңип алды. Ал эми испаниялык теннисчи Рафаэль Надаль өзбекстандык Денис Истоминди тез эле утуп алды. Жаңылыктардын соңунда адаттан тыш майда айкелдер тууралуу. Париж шаарындагы Эйфель мунарасынын эстелиги калемдин сиясы менен жасалган. Ошондой эле булыкма аркылуу улуу Кытай сепили да жасалган. Бул айкелдердин бийиктиги болгону 1,5 сантиметр. Тайвандык өнөрпоз Ли Чен Чу лупаны колдонуп эстеликтерди жана байыркы согуш куралдарын жаратат экен. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду таба аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.